Саламатсыздар, урматтуу студенттер. Бүгүнкү практикалык сабагыбызды баштайбыз. Практикалык сабактын темасы синустар жана косинустар теоремалары. Сабактын максаты мисалдарды, теоремаларды колдонуп чыгаруу билимдерин жана көндүмдөрүн өркүндөтүү, теория менен практиканын байланышын көрсөтүү, студенттердин эске тутуусун, элестирүүсүн өстүрүү менен активдүүлүккө, өз алдынча иштөөгө көндүрүү. План өтүлгөн теманы кайталайбыз. ОЗ2 тапшырмаларды чыгарабыз. Синустар теоремасы, косинустар теоремасы, чыгармачыл тапшырмаларды аткарабыз. Текшерүүчү суроолорго жооп беребиз. Өз алдынча тапшырмаларды чыгарабыз. Өтүлгөн теманы кайталайбыз. Үч бурчтуктун бурчтарына карата түрлөр. Эгерде үч бурчтуктун бардык бурчтары тар бурчтар болушса, анда ал тар бурчтуу үч бурчтук деп аталат. Эгерде үч бурчтуктун бир бурчу тик болсо, анда ал тик бурчтуу үч бурчтук деп аталат. Эгерде үч бурчтуктун бир бурчу тең бурч болсо, анда ал тең бурчтуу үч бурчтук деп аталат. Биринчи сүрөттө тар бурчтуу үч бурчтук, экинчи сүрөттө тик бурчтуу үч бурчтук, ал эми үчүнчү сүрөттө кең бурчтуу үч бурчтук берилген. Пифагордун теоремасы тик бурчтуу үч бурчтукта гипотенузанын квадраты катеттердин квадраттарынын суммасына барабар. Бизге А, Б, С, тик бурчу С жана А чокусундагы бета тар бурчу берилсин. Тик бурчтуу үч бурчтукту карайлы. Аныктаманын негизинде карама-каршы катеттин гипотенузага болгон катышы бета бурчунун синусу деп аталат. Ал эми бета бурчуна жанаша жаткан катеттин гипотенузага болгон катышы бета бурчунун косинусу деп аталат. Ошондой эле карама-каршы жаткан БС катетинин жанаша жаткан АС катетине болгон катышы бета бурчунун тангенси деп аталат. Башкача айтканда, синус бета барабар БС бөлүнгөн АБ, косинус бета барабар АС бөлүнгөн АБ, тангенс бета барабар БС бөлүнгөн АС. Үч бурчтуктун аянтын табуу жөнүндө теореманы айткыла. Азаматсыздар. Үч бурчтуктун аянты каалагандай эки жагынын жарым көбөйтүндүсүн алардын арасында бурчтун синусуна көбөйткөнгө барабар. АБС үч бурчтугунун аянтын табуунун формуласын жазгыла. Туура. Аянт S деп белгиленет жана S барабар 2/1 АБ көбөйтүү БС көбөйтүү синус Б барабар 2/1 көбөйтүү АС көбөйтүлгөн БС барабар синус С барабар 2/1 көбөйтүү АБ көбөйтүү АС көбөйтүлгөн синус А. ОЗ2 тапшырмалар. Биринчи вариант. Эгерде бир жагы үч бурчтуктун бир жагы 8 сантиметр, бурчу 150 градус жана аянты 20 болсо, анын дагы бир жагынын узундугун тапкыла. Экинчи вариантта да ошондой эле эсеп. Бир жагы 6 сантиметр, бурчу 60 градус, аянты 18 болсо, дагы бир бурчунун узундугу, бир жагынын узундугун тапкыла. Жообун текшеребиз. Жообу 10 сантиметр биринчи вариантка, ал эми экинчи вариантка 4 дамыралында 3 сантиметр. Эми жаңы темага кайрылалы. Синустар теоремасы. Синустар теоремасы үч бурчтуктун жактары алардын каршысында жаткан бурчтардын синустарына пропорциялаш.
Башкача айтканда АБнын синус Сга болгон катышы, БСнын синус Ага катышы жана АСнын синус Б болгон катышы бири-бирине барабар. Далилдөө. АБС үч бурчтугу берилсин. АБС чокуларындагы бурчтары тиешелүү түрдө альфа, бета, гамма аркылуу, ал чокуларга каршы жаккан тиешелүү жактары АБС аркылуу белгилейбиз. АС жагына Б'ды бийиктигин түшүрөбүз. Андан төмөндөгүдөй барабардыктарга ээ болобуз. Теорема далилденди. Же болбосо бизге берилди АБС үч бурчтугу, БС жагын А деп алсак, АБ жагын С, СА жагын Б деп алсак, анда Анын синус Ага болгон катышы, Бнын синус Бга катышы жана Снын синус Сга болгон катышы бири-бирине барабар. Далилдөө. Үч бурчтуктун аянтынын формуласын колдонобуз. S барабар 2/1 AB синус С, S барабар 2/1 BS синус А жана S барабар 2/1 СА синус Б. Аянттарды бири-бирине барабарласак, 2/1 AB синус С барабар 2/1 BS синус А, 2/1 Бга бөлчүрсек, кыскартсак башкача айтканда, анда А синус С барабар С синус А. Мындан А бөлүнгөн синус А барабар С бөлүнгөн синус С. Катышына ээ болобуз. 2/1 Б көбөйтүү С синус А барабар 2/1 С А синус Б. 2/1 Сга кыскартсак, Б көбөйтүү синус А барабар А көбөйтүү синус Б. Мындан А бөлүнгөн синус А барабар Б бөлүнгөн синус Б. Катыштарды бири-бирине теңдейбиз, башкача айтканда барабарлайбыз. Мында А бөлүнгөн синус А катышы, Б бөлүнгөн синус Б катышы, С бөлүнгөн синус С катышы бири-бирине барабар. Теорема далилденди. Синустар теоремасына байланыштуу мисалдарды иштейли. Биринчи мисал, АБ жагынын узундугун тапкыла. Бизге берилди АС барабар 4 сантиметр, АС жагынын узундугу, С бурчу 45 градус табуу керек АБ жагынын узундугу. С бурчунун маанисин тапсак, 180 градус минус 75 кошулган 60 барабар 45 градус. Синустар теоремасын колдонобуз. АСнын синус Бга болгон катышы барабар АБнын синус Сга болгон катышына. Бул жерден АБны тапсак, АБ барабар АС көбөйтүлгөн синус С бөлүнгөн синус Б. АБ барабар маанилерин койсок, АС бизде 4 сантиметр, ал эми С бурчу 45 градус, бөлүнгөн Б бурчу 60 градус, синус 60 и барабар АБ барабар 4 тамыралында 6 бөлүнгөн 3. Жогу АБ жагынын узундугу 4 көбөйтүп тамыралында 6 бөлүнгөн 3 сантиметрге барат. Экинчи мисал, үч бурчтуктун Б бурчун тапкыла. Бул жерде АБС үч бурчтугу тик бурчтуу. Синустар теоремасын колдонобуз. БС бөлүнгөн синус А барабар АС бөлүнгөн синус Б. Синус Б'ны тапсак, АС көбөйтүү синус А бөлүнгөн БС. Синус Б барабар 2 тамыралында 3 көбөйтүү синус 90 градус бөлүнгөн 4. Синус Б барабар тамыралында 3 бөлүнгөн 2, мындан Б бурчу барабар 60 градуска. Үчүнчү мисалды карайлы. Берилди альфа барабар 45 градус, бета барабар 60 градус, А барабар 3 метр. Б жагынын узундугун тапкыла. Чыгаруу. Синустар теоремасын колдонобуз. Жогу Б жагынын узундугу 3 көбөйтүү тамыралында 6 бөлүнгөн 2.
Дагы бир мисалдарга токтолуп кетели. Баарыбыз чогуу чыгаралы. Жактарын табуу. Бизге берилди БС жагынын узундугу 80 сантиметр, С бурчу 58 градус, А бурчу 75 градус табуу керек АБ жагынын узундугу. Синустар теоремасын колдонобуз. БС бөлүнгөн синус А катышы барабар, АБ бөлүнгөн синус С катышы. Бул жерден АБны тапсак, БС көбөйтүү синус С бөлүнгөн синус А. АБ барабар БС 80 көбөйтүлгөн синус 58 градус бөлүнгөн синус 75 градус. Болжолдуу түрдө АБ жагынын узундугу 70 см. Бурчтарын табуу. Бизде БС жагы белгилүү 80 см, АБ жагы 70 см, А бурчу 75 градуска барабар. С бурчун табуу керек. Чыгаруу синустар теоремасын колдонобуз. Болжолдуу түрдө С бурчу барабар болот 58 градуска. Чыгармачылык тапшырма өз алдынча аткарабыз. Бул жерде БС жагынын узундугу 16 см, А бурчу 60 градус болсо, үч бурчтукка сырттан сызылган айлананын радиусун тапкыла. Кийинки чыгармачылык тапшырма предметтин бийиктигин эсептөө. Биринчи чиймедеги имараттын бийиктигин эсептегиле. Эми косинустар теоремасын даярдайбыз. Косинустар теоремасы үч бурчтуктун каалагандай бир жагынын квадраты калган эки жагынын квадраттарынын суммасынан бул жактар менен алардын арасындагы бурчтун косинусунун көбөйтүндүсүн эки эселеп кемиткенге барабар. Косинустар теоремасын далилдейли. Далилдөө. Бизге берилди АБС үч бурчтугу, АБ жагын С деп алалы, АС жагын Б деп алсак, жана БС жагын А дейли. А чекити башталышы болгон координаталар системасын киргизебиз. Анда Б чекити С 0 координатасына ээ болот, С чекити Б косинус А, Б синус А координаталарына ээ болот. БС жагынын узундугун табабыз. БС квадрат барабар Анын квадраты барабар Б көбөйт косинус А минус С'нын квадраты кошу Б'нын квадраты синустун квадраты А. Мындан квадраттарды кыскартуу жана кыскартуу эрежелерин жүргүзүү менен биз Б'нын квадраты кошу С квадрат минус 2Б С косинус Ага болобуз. Башкача айтканда теорема далилденген. Косинустар теоремасына мисалдарды карайлы. Берилди АС жагы 5 метр, АБ жагы 6 метр, косинус альфа барабар 0,6, БС жагынын узундугун тапкыла. Чыгаруу. Косинустар теоремасынын формуласын колдонобуз. Мында БС жагынын узундугу 5 метрге барабар болот. Жообу 5 метр. Экинчи мисал үч бурчтуктун АБ жагынын узундугун тапкыла. Берилди АС жагы 4 см, БС жагы 5 см, С бурчу 30 градус табуу керек АБ жагынын узундугу. Косинустар теоремасынын формуласын колдонобуз. АБ жагынын узундугу камыралында 41 минус 20 көбөйтүү камыралында 3-кө барабар болот. Үчүнчү мисал үч бурчтуктун БС жагынын узундугун тапкыла. Берилди АБ жагынын узундугу 6 см, АС жагынын узундугу 6 см, С бурчу 120 градус табуу керек БС жагынын узундугун. Косинустар теоремасын колдонобуз. БСнын квадраты барабар АС квадрат кошу АБнын квадраты минус 2АС көбөйтүү АБ көбөйтүлгөн косинус А. Ордуна койсок
AB'nın orдуна 6 koyulat. A'sının orдуна 6, 6'nın kvadratı, koşu 6'nın kvadratı, minus 2 bölü 6, bölü 6, koşunuz 120. B'sinin kvadratı barlar 108 bulup, çözgüsü B'si barlar 6, tamamında 3. Çarmıçılık tapşırma. Verildi. A burcu 30 gradus, S burcu 75 gradus, B jağı baralar. B jağının uzunluğu 4,5 olsa tağı gerek. B burçun A jana B jaqlarının uzunluğu. Öz aldınca işte üçün meseleler. Birinci mesele 3 burçluktun, bir jağı 12 cm, ikinci jağı 8 cm. Алардын арасында бурч 60 градуска барган болсо, анда калган эки бурчун жана үчүнчү жагынын узундугун тапкын. Экинчи маселе АБ жана алардын арасындагы С бурчу боюнча үч бурчтукту чыгаруу. Берилди 3 бурчтуктун А, С жактары жана С бурчу. Табуу керек А бурчун, Б бурчун, С жагынын узундугу. Tekşerүүчү суроолор. Birinci суроо синустар теоремасында катыштарынын ар бир экерге барабар болоорун далилдеди. Мында R 3 бурчтукка сырттан сызылган алымдын радиусу. Экинчи суроо эгерде 3 бурчтукта кең бурч болсо, анда анын каршысында эң узун жак жатарын далилдегиле. Үчүнчү суроо каалагандай 3 бурчтукка узун жагынын каршысында чоң бурч жана чоң бурчтун каршысында узун жак жатарын далилдегиле.